Косметология десе эле азыркы учурда көпчүлүгү көзүн, оозун, бетин тарттырып хирургиялык жол менен жазатууну элестетишет. Бирок замандын өнүгүүсүнө жараша азыр андай тобокелчилүүгө баруунун кажети жок экендигин жана андай бетти сулуулуктун түрлөрү, түркүн методикалары, тактикалары бар экендигин кененирээк түшүндүрүп бергенге аракет кылабыз. Эфирде Эмгек жолу программасы. Саламатсыздарбы? Биз менен болуңуздар. Кесип тандоодо кээ бири өзүнүн кыялын орундатса, айрымдары кандайдыр бир окуядан таасирленүүдөн улам бир кесиптин ээси болот эмеспи? Бүгүнкү каарманыбыздын бул кесипке ээ болуп калуусуна апамдын ролу чоң дейт каарманыбыз Марлис Айсулуу. Анда сөз башынан болсун. Буга чейин ушу косметология жөнүндө мындай жакчы мага халат кийип ушундай иштеген, бирок мен эмнедегидир стоматологдордун жумушун жактырып жүрчүм. Бирок уже 4-жыл болоюн деп атат. Ошол убакта азыр эстеп көрсөм, примерно 18 болсом керек. 18 болуп, анан өзүм мамам бар, өзүнө аябай кам көргөндү жакшы көрөт да. Бир күнү үйдө отурса эле, жана сиз суроо берген ЭПО деген процедураны жасап келиптир да. Анан кийин карап отуруп, бетин уже ал 10 күндөн кийин өзүнүн эффектисин көргөндөн кийин мага аябай жакты. Изилдеп билсем, биринчи окуп көрүп иштеп баштаса болот экен деп өзүм ар кандай жактардан издеп көрүп баштадым дагы. Анан кийин апам өзү айтып калды, жүр давай сен ушу косметологиянын окуусун окуп көрбөйсүңбү? Сен кызыгасың го, көп нерсени билесиң, окуп алсаң өзүңө кийин жакшы болот, иштебесең дагы бизге карайсың деп ушундай идеясын айтып калды. Анан кийин мага туура келди, аябай жактым. Негедир буга чейин ойлонбоптурум, мага мындай бир нерсе кыйын сезилет го, кыйын сезилчү. Анан жок, ал кыйын да деп айтсам, сен окусаң болот, эмнеге кыйын, баары эле окуп жатпайбы деген сөзүн айтып кетти. Анан кийин 1-2 жерге барып, медучреждение, ушундай косметологический центрларга барып консультация алып көрдүм. Курска барып, базовый курс деген бар, эстетист болуп эле баштаган болчумун. Эстетист болуп баштап, анан ошол жердеги өзүмө сабак берген косметолог болчу, өзү врач-косметолог, жанына алып калып иштете баштады. Уже өзүнүн кардарларын берип, көп нерсе ал эжеден көп нерсени үйрөндүм дагы мен. Анан өзүмдүн клиенттерим бара-бара көбөйүп, мага жазгандар көп боло баштады. Анан кийин аларды кабыл алдым дагы, баары эле мага бул витаминди сайып бер, аны сайып бер деп көп мен мед окуу жайды бүтпөсөм, көп процедураларды кылганга болбойт, сен акың жок. Жада калса материал сатып алайын десең, сага сатышпайт. Анан кийин ойлонуп, медициналык билим алып, анан ошондон баштап ушул күнгө чейин ар кандай курстарды өтөм. Онлайн азыр Россиядан өтсөң, Россияда косметология аябай өнүккөн, биздикилер дагы аябай жакшы, бизге бир нерсе бат келет да. Жаңыланууну биздин эл да жакшы көтөрөт, специалисттер да жакшы көтөрөт. Ошондуктан биз мындайча айтканда, ушул косметолог болом десең, өмүр бою окушуң керек. Анткени конкуренция көп, биринчиден, экинчиден косметиканын түрү да ошондой көп. Канчалык сен продуктыларың алдыда болсо, сенде новинка деп коет, жаңылыктар көп болсо, сага дагы адам тартылат. Анан жаңы нерсе чыккан сайын анын эффективдүүлүгү жогорулайт дагы. Бул жаңы техника чыккан сыяктуу эле. Каждый раз жаңы аппарат алгың келет, ар жыл сайын гаджет катары. Анткени бул жумушуңду оңойлатат дагы. Жана биздин айымдарга, бирок азыркы учурда айымдар эле эмес, биздин эркек балдар дагы аябай колдонушат. Айсулуу айым, жүзүнө эле кам көрүп, ички организмге, туура тамактанууга, гигиенага көңүл бурбасаң, акчаңды талаага чачканың деп тамаша чыңга салып, карып кетүүнүн, сулуулукту сактап калуунун алдын алуу сырлары менен ой бөлүштү. Жашоо турмушуң мындайча айтканда туура эмес болсо, анда албетте ар кандай процедура кылуунун мындайча айтканда пайдасы аз эле. Жөн эле акчаңды талаага чачасың деген сөз. Биринчи очередь тамак деп туура айттыңыз. Биринчи орунда бул суу турат. Суу, анан кийин элементарный нерселер биздин жашообузду өзү курат. Биринчи эртең менен кечинде туура жуунуу. Гигиена болсо, күндөн коргосок бетти, баары жакшы болот. Тамактануудан дагы
мен айтпайм аябай жирный жебегиле деп, жаккан нерсени бирок ченем менен жесе анда жакшы болот. Кээ бирки өзгөчө беттер бар, жанагындай безетки деп коебуз, угри. Эгер угри болсо, кээ бирки продуктларды мындайча айтканда алардан баш тартып койсок эле баары жакшы болот. Мисалы дегенде сүт азыктары, эгер безетки болсо, сүт азыктарынын баарын токтотуп, көбүнчө клетчатка, бул салаттар кирет, помидор, бадыраң, жер жемиштерди жесе, ошондо беттеги майлуулук азаят дагы, беттеги май нормага келет да. Ошондуктан ооба, тамактануу биринчи орунда турат. Андан тышкары бетти таза жуу. Эки нерсени, эки мындайча айтканда жөнөкөй правиланы колдонсок, бизде баарында бетти жакшы болот, жакшы сактап калса болот. Жөнөкөй эле нерселер, мисалы күнгө чыкканда биз очки тагынсак болот. Кышында крем сүйкөбөй же очки кийим кышында ким тагынат деп коет. Бирок ак кар дагы көзүбүз чагылат дагы, мындай майда мимикаларды кыла беребиз, биз аны байкабайбыз. Бул жашоого, турмушка кирип кеткен привычка деп коебуз да, байкабай эле 5-6 жылдан кийин 30га барып калганда карасак, билинбей эле чоң брыштар түшүп кеткен болот. Ал нерсени кайра жазыш аябай кыйын жана убакытты талап кылат. Каарманыбыз көбүн эсе айымдардын өң келбетине кам көрүү жаатында иштегендиктен өз ишине абдан так жана жоопкерчиликтүү. Айсулуу айым беттеги көйгөйлөрдү алдын алуу үчүн жөнөкөй эле күнүмдүк ыкмалар, көнүмүш адаттарга көңүл буруу маанилүү экенин баса белгилейт. Алдын алуу баягы эле жана эртең менен кечки кам көрүү, туура жууну, бетти демакияж деп коебуз. Ар кандай суюктуктар болот, мицеллярный суу же гидрофилдик май деген, ошолор менен тазалап, жакшылап тазалап, кирди алып, анткени күн боюнча биз тердейбиз, ар кандай чаң жугат дагы, ал май менен аралашып бетте калып калат да. Ошону биз жөн эле жууп койсок, суу менен кетпейт ал нерсе. Поэтапно жанагы өзү макияжды жана чаңдарды кетире турган өзүнүн эмеси болот. Мицеллярный суу жана гидрофильный май дегени. Ошондон кийин уму башка бетке ылайыктуу самын, мындайча айтканда, аны менен жууп, тоник, анан өзүңдүн кожаңа жараша крем болуш керек. Эгер сенин кожаң жирный, бирок башка типке алып алсаң, кургак типке, ал крем сенин бетиңди огуш бетер майланыштырат дагы, анан жана безеткилер күчөшү мүмкүн. Же бетиң кургак болсо, майлуу бетке деген крем алып алсаң, ал бетти кургатат да, брыштар да көбөйөт. Эң биринчи бул каражаттар туура тандоо. Сен косметологиянын ичине аралаша элеке чейинки косметологияны кандай элестетчү элең, анан аралашкандан кийинки косметологиянын айырмасы? Аралашканга чейин мен дайыма ошо уколдорду элестетчим, мындай хирургиялык жол менен азыр ар кандай процедураларды кылабыз го, көбүнчө ошону элестетчү экенбиз. Азыркы учурда мен билем, ар бир адамга, жаш баладан дагы ошол эме кичинекей куракта безеткилер чыгып, адам өзүн жаман сезип баштайт го. Ошондой кичинекей баладан баштап чоң эжелерибизге чейин кандай процедураларды ар бир адам жактырганына жараша аппарат менен, бардык жолдору менен косметология ушунчалык, мындай айтканда, широкий, аябай чоң сферада бардык нерсе бар ичинде. Ал эми болочокто бул кесиптин ээси болом дегендерге төмөнкүчө кеп кеңешин берет. Жаш косметолог болом дегендерге бул биринчи очередь билимге инвестиция кылыш керек. Бир эле окуп туруп токтоп калсаң болбойт да ал нерсе. Базаны окугандан кийин параллельно жаңы процедураларды, бир эле формула бар, дайыма окуп, анан алдыга карай жүрүш керек да. Кээ бирде болот, кыйынчылыктар болот, кардарлар менен иштеп жатканда ар кандай ситуациялар болот, же кыздар иштеп жаткан жерде сөзсүз түшүнбөстүктөр болушу мүмкүн. Ошондуктан дайыма чыдамкайлык. Косметология бул жаман эмес, баары эле көп ойлошот, баары эле көзүн кестирип же ботокске жаман карап ойлошот, бирок ар бир адамдын капчыгына жараша, возможностуна жараша, кээ биркилер уколду жаман көрөт, аппаратный ар кандай ыкма бар, ар бир адамга индивидуальный подход деп коебуз. Ар бир инсанга индивидуальный процедура тандап алсак болот. Биз ошондуктан эң биринчи бул профессионалга кайрылуудан эч убакта коркпоңуздар. Жана дагы көп кыздар жазышат мага, окутасызбы,
кантип окуса болот деп. Эгер каалоо болсо желание деп коет, каалоо болсо баардык нерсени окуп ошол жактан дагы жакшы акча тапса болот. Биринчи орунга бул өзүңө жагыш керек. Бул иш айымдарга аябай ылайыктуу иш, таза, өзүң эртеден кечке өзүң мындайча айтканда регулировка кыласың. Эртеменки 9-дан кечки 9-га чейин иштейбиз. Биз жанымда кыздар дагы өзүм көзөмөлдөп иштетем. Убакыттын кандай өтүп калганын билинбей деле калат. Миң уккандан бир көргөн артык дегендей бетке кам көрүү ыкмаларын адистен өзү көрсөтүп айтып берүүсүн туура көрдүк. Азыр эжекебиздин бетин, кардарыбыздын бетин тазалап жатабыз. Тазалаганда дагы жөн эле бул ыкма менен жөн эле тазалай бербей, мындай массажный линиялар болот. Ортосунан четке карай кылсак, ошондо бетке брыш дагы түшпөйт. Анан кийин уже тазалап жатканда эле бетке массаж кетет. Бетти тазалап алгандан кийин сөзсүз түрдө умывашка деген бар. Бетти жуучу өзүнчө самын болот. Бирок эмнеге дегенде самын менен жууганга болбойт. Анткени кол жууа турган самындарда pH, кислотность, кычкылдуулук көп болгондуктан ар бир типке жараша өзүбүз бет жууа турган самын колдонушубуз керек. Биз бүгүн миндальный кислота составында бар самын колдонобуз. Эмнеге дегенде эжекебиздин бетинде көптөгөн капиллярлар бар экен. Мындайча айтканда купероз деп коет. Купероз эмне үчүн чыгат? Биринчи климаттан. Кыргызстанда кургак жана суук климат болгондуктан көбүнчө ар бир экинчи адам бизде ушул купероз деген оору менен жабыркайт. Көптөр маани бербей жүрө беришет, эми кызыл бет, эшери оорубайт деп. Бирок эмнеге дегенде бул жылдан жылга күчөй берет дагы. Бара-бара бетке тактар, кара тактар түшө баштайт. Мындай энзимный гель деген болот. Составын өзүңүздөр байкап көрсөңүздөр болот, мындай майланышкан болот. Скрабтан кийин жуугандан кийин май эмес, көбүнчө кургак болот. Ошондуктан ушундай май болот. Бул эмне кылат дегенде бетти жакшылап тешикчелерин тазалайт. Андан тышкары дагы могу массаждын багыты менен кетсек, беттеги майда брыштар дагы жазылып, бет агарып баштайт. Эжекеге бүгүн тазалоо, жумшак тазалоо жана нымдоочу процедура кылабыз. Ал процедура кандай дегенде, составында балырлар менен жасалган, куперозго да жакшы болот, кургак бетке да жакшы болот жана тазаланат. Процедурадан кийин бети жумшак болуп, ак болуп, өзүн караса дагы результат кечинде эле билине баштайт. Жумшак бетке ар кандай көптөр ойлошот, пилинг деген нерсе бар бизде. Пилингди жөн эле кышында эле кылса болот, башка мезгилдерде кылса болбойт деп ойлошот. Бирок ар кандай пилингтердин түрлөрү бар. Аларды жайында да кылса болот, жазында да кылса болот. Бардык тазалоочу каражаттарды көздүн алдына сүйкөсө болот. Же эгер көздүн алдына эртерээк брыш түшүп баштаса, анда өзүнчө крем болот, көздүн тегереги үчүн деген. Ошол кремди алып, уже 25 жаштан кийин эле колдонуп баштаса болот. Эмне дегенде көздүн тегерегиндеги кожа аябай жумшак болот. Анан күнгө чыгабыз, биз күнгө чыкканда өзүбүздү көрбөй, бетибизди брыштырабыз, ар кандай мимикаларды кылабыз. Ошондо дагы ашыкча брыштар түшө баштайт. Азыркы сүйкөп жаткан күрүч пилинги деп коет. Бул аябай жумшак, бетти дагы тазалайт дагы, анан кийин четинен агарта баштайт. Канча мүнөт күтөсүң? 1 минутта. Азыр бетти тазалап, даярдап алгандан кийин купероз бетке ылайыктуу өзүнчө мындай пилинг коебуз. Азилаин деген пилинг. Азилаин деген пилинг эмнеге керек десек, баарыбызда майда тактар бар, күндөн калган, күндөн күйүп калгандан кийин да тактар пайда болот. Ошого баарын даярдап алып, ушул жумшак пилингди сүйкөйбүз. Бет кичине ачышат.
эмне кылат бул дегенде, бетти агартып, купероздорду кан тамыры ичке киргенде купероз пайда болот, капиллярлар ичке киргенде. Ошол капилляларды азилаин пилинги мындайча айтканда бекемдейт. Бул пилингди көздүн алдына да койсо болот, жана профессионалдуу пилингдер үй шартында коюлбайт. Биз аны сатканга да акыбыз жок. Үйгө дагы пилинг колдонсо болот, бирок аларды магазиндерден сурап көрүш керек. Купероздуу бетке деп. Анткени пилингдин көп түрлөрү бар. Эгер туура эмес пилинг алып алса, анда кайра башка дагы көйгөйлөр чыгышы мүмкүн. Куперозго үйдөн да кандай шарттар менен неме кылса болот? Куперозду үйдөн кандай шарттарда? Биринчи скраб колдонгонго болбойт. Жумшак самын менен жууйт. Купероздуу бетке деген витамин С жакшы жардам берет. Экинчиден тоник деген нерсе бар. Обязательно тоникти мындай жанагы көрсөтүп бергендей массаждын багыты боюнча сүйкөп туруп, артынан сөзсүз түрдө эртең менен кыш болобу, жай болобу, жаз болобу, күндөн коргоочу крем болот. SPF 50, SPF 50 деген жазуусу бар. Ошону коет дагы, үстүнөн макияж кылса болот, же ошол кремди сүйкөп коюп эле жүрө берсе болот. Ал эми кечинде болсо кайра эле гидрофилдүү май деген бар. Ошону менен беттин макияжын тазалап алат, же беттин кирин тазалап алат дагы. Кайра эле жанагы самынды колдонот. Андан кийин тоник, кечинде сыворотка деген нерсе бар. Сыворотка үстүнөн крем менен жаап койсо, куперозго жакшы жардам берет. Анан сатып алып жаткандагы эң маанилүү нерсе бул туура тандоо. Эгер аябай жакшы косметикаларды алып, бирок туура эмес тандап алса, анда кайра күчөп кетиши мүмкүн. Ошондуктан эң биринчи учурда бул туура тандаш керек косметиканы. Азилаин пилингдин үстүнө ушул эле набордон сыворотка деп коет. Бул да профессиональный сыворотка. Купероздогу агартып, куперозду кан тамырларды дагы бекемдеп баштайт. Жанагыл эле пилингдин үстүнө сүйкөлөт. Эмне дегенде, ал пилингдин дагы эффективдүүлүгү артат. Бул да бетти кичине ачтырат. Бул процедура аябай универсалдуу, бетти тазалайт, нымдайт. Андан тышкары майда брыштарды жазат. Азыр сен жазып аткан процедура канча жаштан үйдө кетет? Же жаш буран тандабайбы? 18 жаштан үйдө кете берет. 5 мүнөт күтөлүү. Азыр беттеги составты жууп алабыз. Бардык кыймылдар ортодон баштап четке чыгабыз. Ошол бул туура багыт деп айтсам болот. Бетке дайыма пилинг же кандайдыр процедура кылгандан кийин сөзсүз түрдө маска керек. Эмне дегенде, ар кандай составтарды коебуз. Ал бетти ачтырат, анча-мынча болсо да бети стресс алып калат. Ошондуктан масканын функциясы эмне? Бул бетти эс алдырат дагы, анча-мынча кызарып калган капиллярларды агартып, ордуна келтирип, мындайча айтканда бетибизди алдап коет. Азыр биз өзгөчө маска коебуз. Алтын маска деп коет, 5 карат алтын менен жасалган. Ал маска эмне кылат дегенде, бетти нымдайт. Анан өзү мындай необычный өзү дагы, өзгөчө. Көрүнүшү өзгөчө. Масканы 10 мүнөттөн 20 мүнөткө чейин бетке койсо болот. Эч качан бетке бир составты сүйкөп түнүнө калтырбайбыз. Кээ бирде жазуулар болот, түнгө калтыра берсе болот деген, бирок кандай болгон күндө дагы жарым сааттан ашык калтырганга болбойт. Жана эң маанилүү нерсе, маска кылып же жанандай матадан маскалар болот, тканевый маска деп коюшат. Аларды коюп жумуш кылып же өзүнүн иштери менен алектенип жүрө беришет. Бирок маска сүйкөп жаткандагы эң биринчи правило бул деген жатыш керек. Адам эч кандай мимика кылбаш керек дагы, телефонда көрбөш керек, эс алып жатыш керек. Анткени биз кыймылдаганда бул состав дагы биз менен кыймылдап кошумча брыштарды өзүбүзгө пайда кылып алышыбыз мүмкүн. Бул масканы сүйкөп алгандан кийин 10 же 15 мүнөттө күтүп турсак болот.
Марлис Айсулуу учурда 22 жашта. Ал бактылуу бир үй бүлөнүн улуу кызы. Өзүнүн кичүү 2 сиңдиси жана 2 иниси бар. Жаш экенине карабастан өзүнүн эмгек жолун түптөп, бир багытка түшүп, ишмердүүлүгүн өнүктүрүүнүн жолунда жүргөн чагы. Бул масканы мен башка салфетка менен тазалайм. Эмне дегенде аябай кыйыныраак чыгат. Анткени иштеп жатканда бетти кандай крем жагат, кайсы крем койсо агарат же купероза азаят, ошону байкайсың процедура убагында. Андан кийин уже направление бергенде оңой болот да. Үй шартына колдонулуучу каражаттарды көбүнчө же жакшы консультация берген магазинден алганыңыздарды сунуштайм, же уже косметологко келгенде эле өзүңүздөр назначение кылдырып алсаңыздар болот. Эмне үчүн профессионалдуу косметика жакшы же адистин айтуусу боюнча алган жакшы дегенде, анткени булар биринчиден гипоаллергенный болот, эч кандай реакция чыгарбайт бетке. Даже аябай бүгүн канча нерсе койдук, бет чувствительный кожага кирет, эч кандай реакция болгон жок, кытышкан жок. Негизи ишеним көбүрөөк да ошол косметикаларга. Азыр бетибизди тазалап, маска коюп, эс алдырып алгандан кийин тоник сүйкөйбүз. Тоник суюк болушу керек. Кол менен сүйкөсө болот тоникти, же ушундай ватный диск менен сүйкөсөк болот. Эмне үчүн тоник керек деп көптөр түшүнбөйт мунун маанисин. Анткени биз ар кандай маска койдук, бетти жуудук, липид деп коет, май катмары бузулат беттеги, анан акырын тартыла баштайт. Ошондуктан биз ошол бузулган катмарды кайра ордуна келтирип компенсация кылышыбыз үчүн тоник шарт. Тониктен кийин сөзсүз азыр кардарыбыздын бети кургак экен, кургак бетке ылайыктуу бет май сүйкөйбүз. Бүт кремдерди, тониктерди, бардык каражаттарыбызды жанагы массаждын багыты боюнча сүйкөсөк жакшы болот. Андан тышкары кожа чувствительный же купероз бар болгон болсо, баняга түшүп жатканда да бетти жышканга болбойт. Бүт мягкий, жумшак процедураларды кылып, бетти көп кармабай, агрессивный продуктыларды колдонбой, максимально жакшы карашыбыз керек. Биз азыр коркпой эле кремди сүйкөп, бетти эс алдырып алгандан кийин кардарыбызды кой бере берсек болот. Келечек жаштардын колунда дегендей коомчулукта өз ордун ээлеп, алдыга кадам таштап келе жаткан Марлис Айсулуунун ишмердүүлүгүнө ийгилик каалайлы. Кызыктуу каармандар болсо комментарийге сунушуңуздарды жазып калтырсаңыздар болот, жана каналга жазылып, жактыруу белгисин басканды унутпаңыздар. Кийинки эфирден жолугушканча сак саламатта туруңуздар.